Оды Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Элералық жана спорт жаңылыктары менен таныштырып Гүлнара Касманбетова. Космос телектөөдөгү чоң жылыш. Кытай айдын аркы бетине аппаратын кондурду. Кытай жана элералық соода. Пакистан сыяктуу орто мамлекеттер карыз торуна чалдыгып калуудабы? Кыргызстандык аялдар үй бүлөдөгү зордук зомбулукту алдын алуу боюнча окуудан өтүүдө. Быйыл соода мамилелери оңолот деген үмүттөргө карабай, Кытайдын бир кур, бир жол долбоору алдында чет өлкөлөргө инвестиция салуусу чыңалууну күчөтө турган маселе ойдон калууда. Бул демилге алдында 62 миллиард доллар салып, Кытай Пакистан экономикалык коридорун түзүү эң ири долбоор болуп саналат. Бирок каражаты чектелүү Пакистан үчүн анын таасири кандай болот? Бул Пакистан менен Кытайды байланыштырган негизги жол. Бир нече миң километрге созулган жолдо чоң тыгындар көп пайда болот. Жолго кеткен убакытты кыскартуу үчүн Кытай тараптан карыз алынып, жаңы жол салынууда. Бул Кытай Пакистан экономикалык коридору деп аталган Кытай каржылаган ири инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлордун бири. Эки өлкө үчүн бул долбоордун артыкчылыктары бар. Пакистан аркылуу бул жолдун жардамы менен Кытай Араб деңизине байланыш түзүп, импорт жана экспорт убактысын үнөмдөйт. Пакистан өз иретинде абдан керектеген инвестицияларга ээ болот. Бирок бул долбоорлорго баш аягы 60 миллиард доллар сарпталат жана Пакистан мындай көлөмдө акчаны качан артка төлөп бүтөт деп кабатырлангандар көп. BBC менен маегинде Пакистандын финанс министри Кытай тараптан алынган карыз тууралуу кабатыр болууга негиз жок деп айтты. Кытай колгон карыз Пакистандын сырткы карызынын болгону 10%-ын түзөт. Калганы 90%-ы башка өлкөлөргө таандык. Соңку 30 жылдын ичинде эл аралык валюта фондунун 12 башка программасына катталып келдик. Эмне үчүн буга чейин Пакистандын сырткы карызы тууралуу эч ким кызыкпай келген? Эмне үчүн жөн жерден Пакистандын Кытай колгон карызы баарын кызыктыра баштады? Бул долбоордун алкагында Пакистанга ташылып келген жабдыктардын баасы өлкөдө соода таңкыстыгын күчөттү жана бул долбоор канчалык жигердүү болооруна күмөн санагандар арбын. Сепаратисттик кыймыл-аракеттер орун алган Белужистан провинциясындагы порту Кытайдын назарын тартууда. Ал арада айрым пакистандык ишкерлер Кытайдын өсүп жаткан инвестицияларына кабатыр. Pakistani businesses have been fairly concerned about Бул долбоордун ыргагы менен Пакистанга Кытайдын орто бизнестери кирип алып өзүнчө экономикалык зона түзүп алат деп кооптонгондор бар. Кытайдын жеке сектору келип пакистандык бизнестер тартуулаган нерселерди арзаныраак баада сата баштаса, кереги жок жерден атаандаштык башталат. Пакистандын жаңы өкмөтү бул долбоорду кайра караштырып, жергиликтүү бизнестердин кызыкчылыктарын сактоого умтулаарын билдирди. Ал эми экспорт бизнестери болсо, келишимдер таза өтүүсүн талап кылууда. Космос тизилдөөдө бүгүн чоң кадам жасалды. Кытай дүйнөдө биринчи болуп айдын аркы бетине космостук аппаратын кондурганын билдирди. Кытайдын мифологиясындагы ай кудайынын атынан аталган Чаңги 4 аппараты Кытайдын космостук программасындагы ири жетишкендик. Бейжиң космоска биринчи кишисин 2003 жылы жөнөткөн. Булар айдын жерге көрүнбөгөн алыскы тарабынан тартылган алгачкы сүрөттөр. Кытайдын мамлекеттик маалымат агенттиги Change 4 космостук кемеси Бейжиң убактысы боюнча саат 10:26-да изилден элек Эйткин аттуу түштүк уюл бассейнине конгонун күтпөгөн жерден жарыялады. Кеме менен түз байланыш болбогондуктан бардык маалыматтар Макпай көпүрө деп аталган айдын орбитасындагы спутник аркылуу жөнөтүлөт. Космостук изилдөө ракетасына фон Карман чуңкурунун геологиясын изилдөөгө жана биологиялык эксперименттерди жүргүзүү үчүн илимий каражаттар жүктөлгөн. Ири чуңкур айдын баштапкы тарыхында катуу соккудан улам пайда болгон деген божомолдор бар. Кытай экономикасын өнүктүрүү үчүн ген байлыктарды казып алууну каалайт жана күн системасынын түзүлүшүн кененирээк изилдегиси келет. Айда жашоого болорун текшерүү үчүн кеме картошка уруктарын жана жибек көпөлөк урук клеткаларын алып кеткен. Мындай жетишкендик тууралуу башында жар салбай туруу эскертилген.
I think it speaks of a space agency that is. Менимче космос агенттиги ишти жаңыдан баштагандыктан болсо керек. Кытайдын космос агенттиги НАСА сыяктуу башка уюмдарга салыштырмалуу жаш. Убакыттын өтүшү менен Кытайдын мейкиндиктеги ишмердиги тууралуу алдын ала биле баштайбыз деп ойлойм. Кансыз согуштан кийин эл аралык космос жарышында Кошмо Штаттар жана Россия үстөмдүк кылып келген. Бүгүнкү күнү Кытай кубаты жердин алыскы тарабына чейин жеткен алдыңкы улуттардын катарына кошулууга дагы бир кадам таштады. Кытай космостук аппаратын айдын аркы бетине кондурганы жана башка орчундук кабарлар жарыяланган интернет сайтыбызды уюлдук телефондон тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издесеңиз болот. Сиз көрүп жаткан BBC эмигөндүн башка кабарларынын тизмеги. АКШ Конгресси жакын арада жыйын өткөрүп, жаңы мүчөлөрдү кабыл алат. Ошентип президент Трамптын башкаруусу алдындагы экиге бөлүнгөн өкмөттүн башкаруусу башталат. Демократтар эл өкүлдөр палатасын көзөмөлдөсө, республикачылдар Сенатты өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле бул Американын тарыхындагы аялдар эң көп шайланган конгресс болду. Сауд Аравиясында журналист Джамал Кашогинин өлүмү боюнча айыпталган 11 кишинин үстүнөн сот иши башталды. Прокурорлор айыпталгандардын арасынан 5 кишиге өлүм жазасын берүүнү сурады. Алардын ысымдары аталган жок. Джамал Кашоги октябрь айында Сауд Аравиясынын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн. Саудиянын жетекчилиги бул иш үчүн өкмөттүн көргөзмөсү жок эле өз алдынча операция өткөргөн мамлекеттик агенттерди айыптады. Россиянын Магнитогорск шаарында бир жагы кыйрап калган көп кабаттуу үйдүн урандысынан дагы бир нече адамдын сөөгү чыгарылды. Курман болгондордун саны 37-ге жетти. 10 кабаттуу үйдүн бир бөлүгү газ жардыруусунан улам кыйраган деп болжонууда. Куткаруучулар аяздуу суукка карабай бетон урандыдан кишилерди издөөнү улантууда. Түштүк Кореянын чалгындоо агенттиги Түндүк Кореянын Италиядагы элчиси жок болуп кеткенин билдирди. Джо Сон Гил жана анын аялы башпаник сурап кайрылган деп кабарланууда. Аларды акыркы жылы ноябрь айында Римдеги элчиликтин сыртында көрүшкөн. Элчи Джо Сон Гилдин атасы жана кайнатасы Түндүк Кореядагы чоң кызматтагы жетекчилер. Италиянын тышкы иштер министрлиги Түндүк Кореялык элчинин башпаник сураганы тууралуу билдирүүсү жок экенин BBC-ге маалымдады. Франциядагы сары кийимчендер кыймылынын лидери шаршемби күнү Париждин Шонзелизе аймагында нааразылык жүрүшүн уюштурууга аракет кылганын четке какты. 30 жаштагы жүк ташыган унаа айдоочу Эрик Друэ аталган аймакка бараткан жеринде кармалган бойдон камакта жатат. Анын адвокаты Друэ ноябрь айынан бери жүрүштөрдө каза тапкан 10 кишини эскерип, шамчырак жагуу үчүн достору менен Шонзелизеге бараткан деп билдирди. Аялдар укугу жаатында иш алып барган активисттер үй бүлөдөгү зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат өнөктүгүн баштады. Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына үй бүлөдө чыр-чатак болгон учурда өзүн кантип алып жүрүүнү үйрөтүшөт. Бишкектен кабарчыбыз баяндайт. Жазгүл Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунун тургуну. Ал үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча окууга бара баштады. Айылдыктар үчүн бул окуу чоң жаңылык болду. Кайнене келдин ортосундагы нерселер жөнүндө ушундай сабактарды алат экенбиз. Өзүбүз дагы түшүнбөй калган нерселерди түшүнүп, ошо менен кеттин катачылыктарды ошо апабыздан сурап, баардык нерсе аял затынан да. Үй бүлөдөгү зомбулук курч көйгөйлөрдүн бири. Активисттер ар бир үйгө барып бул маселени элге жеткирүүгө аракет кылууда. Жергиликтүү тургундар бул сабактарга 3 ай бою барышат. Окууга биринчилерден болуп кайненелер, анан келиндер, кийин эркектер катышат. Аял кишилер бааланса, бир семьяда бала чака мындай зордук зомбулукту көрбөсө, үйдө тыйын табайын десең, эшикке чыксаң жумуш жок. Үйгө келсең аялың тыйынтип балдарга тамак жок дейт. Анан ошондон уртокмок зомбулук ошол. Бул курстарга Бишкектин четиндеги 3 жаңы конуштан 100гө жакын аял жана 120 кыз бала катышат. Аларга үй бүлөдөгү чыр-чатак болгон учурда өзүн кантип алып жүрүү керек экени окутулат. Ошондой эле зомбулуктун курмандыктарынын да зомбулук жасаган адамдардын да түшүнүгү менен жүрүм турумун өзгөртүү ыкмаларын үйрөнүшөт.
Ошол үй бүлөнүн ынтымагын кармап калыш үчүн аял ошо ургачынын аялдардын келиндердин көтөрүмдүүлүгүн кичине чыдамдуулугун ал эми ошо кетирип аткан күнөөсүн эркектерге болсо ошол кемчилдигин оңдогонго жана аракеттенип үй бүлөнү багууга ынтымакка чакырып келебиз. Аялдар үй бүлөдөгү зомбулукка кабылганы тууралуу ачык айта беришпейт. Окуя трагедияга айланганда гана ачыкка чыккан учурлар бар. Мисалы 2017 жылы зордук зомбулук боюнча милицияга 7000ден ашык адам кайрылса, 2018 жылы да ушундай эле көрсөткүч кайталанган. Соңку жылдары балдарга жана аялдарга карата үрөй учурган зомбулуктун бир нечеси ачыкка чыгып, бул маселеге олоттуу көңүл бурууга түрткү берди. Малярия жебеске килдетти ондогон жылдар бою Африкадагы эң олуттуу саламаттык маселелеринин бири болуп келди. Буркина Фасо бул илдетти жок кылуу боюнча эл аралык программа алкагында Африка өлкөлөрү ичинен биринчилерден болуп, бир айылда генетикасы өзгөртүлгөн чиркейлерди кое берди. Бирок бул ыкмага каршы чыккандар илдет менен күрөшүүнүн башка да кыйла жөнөкөй жолдору бар дешиди. Африкадагы бул айыл тарых жаратууда. Бул технология адам баласынын жашоосунда массалык мааниге ээ болот. Безгек оорусунун алдын алуу үчүн аны ташып жүргөн миңдеген курт кумурскалар жана чиркейлер атайын долбоордун алкагында генетикалык жактан өзгөртүлүп, андан соң бошотулат. Биз бул долбоордун эң маанилүү деп эсептелген этаптарынын бирине жакындап келе жатабыз. Африкада алгачкы жолу генетикалык жактан өзгөртүлгөн чиркейлерди кое беребиз. Бул курт кумурскалар малярия оорусун токтото алышпайт, бирок алар курт кумурскаларды тукумсуздук алып бара турган команданын кийинки иштерине абдан маанилүү. Биз безгек оорусунун таркалышын азайтуу үчүн чиркейлердин генин өзгөрткөн генетикалык диск деп аталган технологияны колдонобуз. Илимпоздор буга чейин чиркейлердин учкан жерлерин, адаттарын жакшыраак окуп билүү үчүн атайын маркерленген чиркейлердин тобун кое беришкен. 2016 жылы безгек оорусунан дүйнө жүзү боюнча 445 000 адам өлгөн. Бирок айрымдар курт кумурскалардын генетикалык өзгөрүшү жапайы жаратылышка терс таасир этиши мүмкүн деп кооптонушууда. Биз бул технология натыйжалуу жана зыянсыз экенине толук ишенгенде гана чиркейлерди кое беребиз. Эми спорт. Манчестер Юнайтедтин менеджери Оле Гуннар Солскjaer бул кызматка келгенден берки 4 оюнда 4-чү жеңишке жетти. Кече Ньюкасл Юнайтед менен болгон оюн 2-0 эсебинде аяктады. Бүгүн Премьер Лиганын лидерлери Манчестер Сити менен Ливерпуль беттешет. Оюнду сезондун эң чоң таймашы деп күтүшүдө. Учурда Сити Ливерпулдан 7 упай артта. Формула 1 жана көрмандар 7 жолку дүйнөлүк чемпион Майкл Шумахерди бүгүн 50 жашка толушу менен куттуктоодо. Италиянын Маранелло шаарындагы Феррари музейинде анын өмүрүнө арналган атайын көргөзмө ачылды. Көргөзмөдө Шумахер айдаган унаалар, анын буюмдары жана видеолор коюлган. Шумахер 2013 жылы лыжа тээп жатып кырсыкка учурап, башына доо кеткенден бери эл алдына чыга элек. Теннис боюнча Брисбен эл аралык чемпионатында япониялык Кей Нишикори болгариялык Григор Димитровду утуп алды. Франциялык Джереми Шарди болсо япониялык Ясутака Учияманы жеңди. Кече Учияма 14-чү сапта турган Кейл Эдмундду утуп алган эле. Чемпионатта ошондой эле франциялык Джо Вилфрид Цонга япониялык Таро Даниэлди жеңди. Жаңылыктар соңунда Шанхайдагы панда мамалактарын көрө кетели. 2014-17 жылы октябрь айында туулган 2 мамалак чоң көрүнгөнү менен сүттү жакында эле өздөрү иче баштады. Алар ошондой эле камыш, анын жалбырактарын чайнаганды да үйрөнүштү. Зюбао аттуу эркек мамалак абдан популярдуу. Себеби ал эл менен оңой катышып, мүнөзү оюнкараак келет. Ал эми Чанжин аттуу ургачы мамалак элди көп жактыра бербейт. Бул мамалактар чоң ойгучакта көрүп отурат окшойбуз. Бул жана башка жаңылыктар интернетибизде дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. Сиздер менен мен Гүлнара Касманбетова болдум. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.